Ассаламу алейкум, қасиетті қырғызстандықтар. Бүгін қыштың бірінші күні, 1 декабрь 2021 жыл. Бұл күн біз үшін абдан маанилүү күндөрдүн бири. Мындан туп-туура 15 жыл башта 2006 жылы 1 декабрда Кыргыз Республикасында Бүтүн Кыргызстан деген партия каттоодон өтүп, саясий аренага чыккан. 15 жылдын ичинде башыбыздан көп нерсени өткөрдүк. Саясий чоң кызычууларды өткөрдүк. Парламенттик шайлоолорду жана президенттик шайлоолорду өткөрдүк. Саясий талаш тартыштарда өз ордубузду таба алдык. Эң негизгиси Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы нукура элдик партия экендигин 15 жылдын ичинде далилдей алдык. Нукура элдин талабын талашкан, нукура эл эмнени ойлосо ойлогон, эл эмнени айтса айткан, эл эмнени эңсесе ошону эңсеген элдик партияга айландык. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын курамына жылдан жылга мүчөлөрүбүз көбөйсө көбөйдү, азайган жок. Башка саясий партиялардан айырмаланып, бизде күн сайын партиянын курамына келип киргендер көп. Бүгүнкү эсеп менен 125 миңден ашык мүчөбүз бар партиябыз. Өзүбүздүн ордубуз бар, өзүбүздүн тарыхыбыз бар, өзүбүздүн жакшы жаман жактарыбыз бар. Кемчиликтерибиз да бар, артыкчылыктарыбыз да бар. Бир сөз менен айтканда, Кыргызстандын эли эмне менен жашаса, дал ошону менен жашап келаткан партиябыз. Аты бар, жыты жок партиялардан айырмаланып, күнүмдүк турмушта ар кандай окуяларга, ар кандай башыбыздан өткөрүп аткан жашоодо оң терс жактарына баа берип келаткан партиябыз. Негизгиси кайдыгер эмес, саясий кандайдыр бир кампания башталганда пайда боло калып, андан кийин жок болуп кеткен партия эмеспиз. Биз күн сайын сиздер менен чогуу жашап, сиздер менен чогуу эмгектенип келатабыз. Бұл біздің жетішкендігіміз. 15 жылдың ішінде біз позициябызды да өзгөрткөн жокпуз, көз карашыбызды да өзгөрткөн жокпуз. Негизги тутунган принциптерибизди жана карманган баалуулуктарыбызды өзгөрткөн жокпуз. Биз туруктуулук менен айырмаландык. Ошондуктан биздин негизги урааныбыз бул тазалык, туруктуулук, ыйман жана тартип болуп келатат. Ушул нерселер бизде жетишпей келди. Кечеки шайлоодо азыркы бийлик дүйнөгө жар салды. Биз дүйнөнү таң калтырабыз дейт. Кыргызстанда таза шайлоо өткөрүү мүмкүн дейт. Туура, азаматтар. Дүйнөнү эмес, Кыргызстандын элин, бардык нерсени көрүп келген биздин элди таң калтырдыңар. Бул аябай каттуу таң калыштуу окуялар. Эч кимге аты жок, эч бир жерде жолугушуп өткөрбөгөн, жетекчиси ким экенин да билбеген, кол бала партияңарды парламентке сүйрөп, чачтан сүйрөп алып баратасыңар. Шайлоо 28 ноябрда өттү. Бүгүн 1 декабрь. 3 күн убакыт өттү. 3 күндө 1 миллион 200 миңге жакын шайлоочу келген Кыргызстан санап бүтө албай атат. Дүйнөлүк практика кандай? Караңыздар. Россия Федерациясында 19 сентябрда шайлоо болуп бүттү. 144 миң калкы бар, 144 миллион калкы бар Россия 5 мүнөттөн кийин жыйынтыгын чыгарды. Түркияда шайлоолор өттү. 80 миллион калкы бар Түркия 5 мүнөттөн кийин жыйынтыгын чыгарды. Германия Федеративдүү Республикасында жакында шайлоолор өттү. 62 миллион шайлоочусу бар Германия 5 мүнөттө жыйынтыгын чыгарды, калкка жарыялады. 1 миллион 200 миң киши катышкан Кыргызстанда 3 күндөн бери санап бүтө албай атат. Мындан өткөн шалтырук, мындан өткөн сабатсыз, мындан өткөн алсыз, мындан өткөн караңгы бийлик барбы өзү негизи? Эмне үчүн биз 28-inde жыйынтык чыгар замат компьютерде дал ушул жерде туруп айттым мен. Мана компьютер өчтү, 15-20 мүнөткө өчөт,
чоң химия башталат, көз боемочулук башталат. Күйгөндөн кийин көрдүңүздөр, мына борбордук шайлоо комиссиясынын алдына чыгып нааразычылык билдирип аткан саясий партиялардын коюп аткан дооматтары 100% адилеттүү дооматтар. Коюп аткан талаптары туура талаптар. Биз урматтуу кыргызстандыктар өзүбүздүн да жоопкерчилигибизди билишибиз керек. Караңыздар, аябагандай төмөн сандагы шайлоочулар катышты бул шайлоого. Түшүнүксүз. 1000 шайлоочу катталган шайлоо тилкелеринде 200 киши келип атты. Айрыкча чет жакта Россия Федерациясында иштеп жүргөн биздин убактылуу жашап аткан азаматтарыбызга электрондук каттоодон өткөрүп берсеңер эле, бүттү, биз баарын шайлоого катышабыз деген убадалары беришкен. Натыйжада 40 000ге жакын шайлоочу катталган жерде болгону 2,5 миңге жетпеген киши келди. Бул эмнеден кабар берет? Биринчи кезекте шайлоого түк ишенимдин жоголгондугу, экинчиси баягы эле бизди кылымдар бою желкебизден басып жерге жаткырып келаткан кайдыгерлик. Баары бир мен барбасам да болот, менсиз да өтөт. Мына ушул кайдыгерликтин кесепети Кыргызстанды аябай катуу артка тартып атат. Эмне кетмек бир саатта өз мамлекеттин, өз элиң үчүн, өз элиңдин тагдыры үчүн бир саат убактыңды демалышта коротуп коюуга дагы ыраа көрбөгөндөн кийин биз өз тагдырыбызга нааразычылык билдирүүгө, бийликке нааразычылык билдирүүгө моралдык укугубуз калбайт. Мына ушундан пайдаланган бийлик каалаганын жасап баратат. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Ушул кезге чейин бир да аты чыкпаган партияларды чачынан сүйрөп бараткандыгы бул өтө чоң уят иш. Дүйнөнү таң калтырдыңар. Чындыгында дүйнө таң калып отурат. Кече биз эл аралык байкоочулар менен да сүйлөштүк. Алар да таң калууда. Мындай окуя Кыргызстанда гана болушу мүмкүн дейт. Мына эл аралык бир байкоочулардан бирөөсү айтат, менин көзүмчө жанакы Корейдин кара жашыгы 3 жолу бузулду дейт. Андагы бюллетендерди алып бир жашыкка салып, кайрадан басып баштады дейт. Мындай бир да өлкөдө болбойт. Биз канча жолу айтабыз. Корейдин кара жашыгы кетмейинче, борбордук шайлоо комиссиясында туруктуу таза инсандар болмоюнча, Кыргызстандагы болгон бийлик бутактарына ишеним эч качан пайда болбойт. Менден сурашат, шайлоонун жыйынтыгына макулсузбу деп. Мен ошол 28-inde түндө айттым мен. Чоң химия башталды. Аябай бир адамдын акылына сыйбаган көрүнүштөр пайда болот деп. Мына ошол көрүнүштөр пайда болду. Экинчи жагы. Мына ушундай арам жолдор менен куралган бийлик кайсы бутагы болбосун, эл үчүн иштейби? Менин күмөнүм бар. Бүгүн биз эмне талап кылабыз? Мына ол кол санактар сөзсүз түрдө кол санак болгондон кийин ошол Корейдин кара жашыгына миллиондогон каражат которуунун кажети бар беле? Силер өзүңөр таза шайлоо өткөрө албайбыз деп колуңарды көтөрүп элге салып берсеңер, бир жериңер кемип калабы? Мына чырылдап чыгып аткан биздин жигиттерибиз абдан туура маселе коюп атат. Бакыт Калмаматовдун берип аткан суроолордун бирөөүнө да расмий бийлик жооп бере албайсыңар. Себеп ал жигит абдан туура, каттуу, чечкиндүү маселелерди коюп атат. Бул суроолорду бүтүн Кыргызстан партиясы 15 жыл бою коюп келет. Бирок бир да сурообузга жооп ала албайбыз. Бүгүн биздин партиянын 15 жылдыгы менен куттуктап, жакшы майрамдык маанай менен чыгуу мүмкүнчүлүгү бар эле, тилекке каршы Кыргызстанда ар дайым ушундай болот. Бир жакшылыкты толгон токой жамандыктар басып эзип турат. Ошого карабастан, не деген химияларды жасагандыгына, не деген басмырлоолорду жасагандыгына карабастан, биздин күчтүү элибиз, келечектен үмүттү үзбөгөн калкыбыздын бир бөлүгү бүтүн Кыргызстанды кош колдоп тосмодон өткөрдүңүздөр. Бул колдооңуздар үчүн биз терең ыраазычылык билдиребиз. Ага чейин деле сезип келгенбиз сиздердин алдыңыздардагы карызыбызды. Бул карызды биз эки эселеп кайра кайтарабыз деген үмүт менен иштейбиз. Кудай кааласа, жараткан буйруп маңдайыбызга жазып, парламентте отурганда мына ушул сыяктуу маселелердин баары көтөрүлөт.
токтойлу. Мындан ары карай сабатсыздыктын, караңгылыктын, момундай бир шалаакылыктын өлкөсүнө кете берсек, анда келечегибиз өтө чоң күмөн. Биз бүтүн Кыргызстан партиясы парламентке дал ушул алишемдиктерди жоюу максатында баратабыз. Биз сабаттуу өлкө, маданияттуу өлкө, ыймандуу өлкө, күчтүү өлкө жана нукура эл сүйөр бийликти куруу үчүн баратабыз. Биздин алдыбызда чоң жооптуу талаптар бар, маселелер бар. Биз бүтүн Кыргызстан партиясы Кыргызстандын 7 дуганын кыдырып, сиздерден түздөн түз ой максатыңыздарды, суроо талаптарыңыздарды, ыйыңыздарды жана кубанычыңыздарды көзүбүз менен көрүп келдик. Башка кайсы партия мактана алат? Ушунчалык жолугушууларды өткөрүп келдик биз, ушунча калк менен жолуктук деп. Менин күмөнүм бар. Урматтуу кыргызстандыктар, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөлөрү жана көрмандары. Дагы алдыда айта турган сөздөрүбүз көп. Бүгүн ошол 15 жылдыгыбызды эске алуу менен партиянын келечеги кең болсун, курамыбыз бекем болсун, баскан жолубуз түз болсун, ниетибиз ак болсун, ар дайым элдин кызматында болуп, элдин батасын алып, жаратканга да жагып, калдайган калкка да жаккан нукура элдик партия экендигибизди далилдеп жүрө беришти. Сиздерге да, биздерге да жараткан буйруган болсун. Дагы бир жолу колдооңуздар үчүн терең ыраазычылык билдирип, таазим этип, биздин ар бир күнүбүз, ар бир алган тажрыйбабыз элибиз үчүн жана жерибиз үчүн иштейт деп терең ишендирип кеткенге мүмкүнчүлүк бериңиздер. Биз Кыргызстан бар, биз барбыз. Кыргызстандын эли бар, бүтүн Кыргызстан бар. Бүтүн Кыргызстан ар дайым элдин кызматында болууга даяр. Чындык тарабында болобуз биз. Талапты каттуу жана чечкиндүү коебуз. Мыйзамдын талаасында аткарылса аткарылат, аткарылбаса анда биз дайым калк менен кеңешебиз. Калктын үнүн угабыз, калктын кубанычына дагы, кайгысына да ортоктошпуз. Биз элдин кызматкерибиз. Эл бизге кандай талап койсо, ошол талаптарды аткарууга дайым даярбыз. Майрамыбыз куттуу болсун, кышыбыз жеңил болсун. Ансыз да чөнтөгүбүз жука болуп турганда бизге анчалык деле сууктун кереги жок. Заманыбыз тынч болсун, жакшылык күндөрдө жолугушканды насип кылсын. Бар болуңуздар.